саламатсызбы? Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге келгенибиздин себеби мындай да. Мынакей Баткенди сиздей билген жана ошондой эле сиз ошондой губернатор болуп турганда өнүккөн, тартипке салынган, жолго салынгандай учур кийин болгон жок деп коомчулук ар дайым айтып келет. Бирок мынакей кече күнү Баткенде ошол чек арада кол салуу болгондо дагы ушул сиз коомчулук сизди кайра эстеп атты да. Азыр бүгүнкү күндө дагы ушул кайра ушул соц тармактарда жазып атат. Эмне себептен Мамат Айбалаевди губернатор кылбай, жок дегенде ошол жака бир кеңешчи кылбайбы депчи. Эми бул маселени сиз өзүңүздөн кийинчерээк сурайбыз. Муну айтканымдын себеби мынакей азыр жогорку кеңеште Баткен областына өзгөчө маккам берүү маселеси каралып жатат да. Мен азыр окуп кетейин, ага ылайык Баткенде иштеп жаткан жана жаңа ачылган ишканаларды 5 жылдан 10 жылга чейин жер, мүлк жана пайда салыгынан бошотуу каралууда. Мындан сырткары дагы бир маселе бар. Бул ошол чек арага чектеш айылдардын тургундарына курал берүү маселеси. Сиз ушул мына жеңилдиктер жана ошондой эле курал берүүгө, курал алып жүрүүгө уруксат берүүгө сиз кандай карайсыз? Мен буга оң жагынан караймын да, себеби жана 99-жылы 2000-жылы душмандар теги Баткенге келгенде негизинен Матча районунан келди, Гарым районунан ашып түштүлөр да булар. Теги Керевшин деген биздин жайлоо мурда эл жашаган айыл эле, теги 59-жылда көчүрүп, мына ошолуктан түштүлөр да. Мен ошондо сунуш киргизгем. Акайдын убагында. Ошо ар бир сайды, орусча айтканда ущельяны 2 мергенчиге берели. 2 мергенчиге берели, мергенчиге снайпер берели. Анан теги форма берели, айлык берели. Эч кандай бул жаш солдат балдар каза болбойт. Теги алар анчалык опыту жок. А мергенчилер душмандарды терип коет. Десем кабыл албай койдулар да. Энди эмне себептен кабыл алганын айтпай эле коеюн, кийинирээк айтып берем. Кабыл албай койдулар. Эгерде ошондой мергенчилерди теги биз ошону сеги мен тоодо, жайлоодо тайынемдин колунда өсүп, көп мергенчилерди билем да, өзүмдүн туугандарым, таныштарым, булар абдан тартиптүү эл да. Теги кийикти атканда дагы теги ургачысын атпайт, эркегин атат. Атканда дагы жашын атпайт. Теги картайып калган танда ушундай. Ошолордон уктум, мен аны билбейм да. Ошолордон угуп жүргөм да. Мына ошондо бүгүнкү теги чек арадагы айылдарга теги курал берүү абдан туура маселе да. Бирок абдан карап көрүш керек. Теги ошондой негизи мергенчилерде куралды билген жанагы теги армияда кызмат өткөрүп келген азаматтар, айыл өкмөтүнүн кеңешинин чечими менен кеңеш элдер кимге берсе болот, ким аны ошентип туруп отряд түзүлсө, мен оюмча абдан туура болот, берилген жакшы болот. Мындай деген түшүнүк болуп атат да, ошо чек арага жакын айылдарга курал берүү менен тала командирлерин жаратып, өлкөнүн коопсуздугуна бул доо келтирип албайлы деген да кооптонуу бар да. Жок. Негизи ошол жердин элинин мындай да өзүнчө өзгөчөлүгү дагы бар да, чынбы? Сабырдуу эл келет. Энди мен айтам да, буну Баткенди келдер, энди мен ал жерден Баткендикмин, туулуп өскөнмүн. Тарбияны ошол жерден алдым, элимден теги бүгүн деле байланыштабыз. Абдан тартиптүү эл. Мына тартиптүү болгондуктан, себеби тартиптүү эл, ошондуктан бу полевой командирге айлана турган тажиктерге окшоп, башкага окшоп кетпейт. Мына тажиктерди өзүбүз көрдүк, кандай эл экенин, тажик жетекчилери мындай жыткычтыкка кыргыз эли, кыргыз бийлиги мен оюмча барбайт. А тажиктер ушул жолго барды. Мына мен тажик менен аралашып өскөн. Мына биздин айылыбыз Мачай айылы, Ворух, Чарку айылдарынын арасында базарга барып, жаш эсиме келгенден тартып, примерно 46-жылдардан тартып эсимде да, теги базарда соодалашып жүрүп, тажиктерди билген, мындай тартиптүү, теги адамгерчиликтүү эл деп ойлоп жүргөм да. Мына кечеги окуядан кийин мен таң калдым да, буларга жырткычтыгына таң калдым.
Булардын жапайлыгына мен таң калдым. Ишенич жок. Bu işeniş yok eken de bularga. Мына ошондуктан биз абдан этияттык менен мындан ары мамиле кылышыбыз керек. Чегараны бекемдеш керек. Абдан бекемдешибиз керек. Абдан туура кылып жатат азыр бийлик. Жанагы 36 азаматыбызда каза болду. Тажиктер өлтүрдү 36 азаматыбызды. Анан кантип эле алар менен бүгүн эле тиги кол алышып эле өбүшүп кучакташып кетебиз. Бул 36 адамды биз эч качан унутпашыбыз керек. Мына ошондуктан бул эл менен абдан этияттык менен мамиле кылбасак, анан өзүбүздүн куралыбызды, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү негизинен тиги колдонуп, жанагы орустардын айтканыбы, жага чейин тиги европейский бир азаматтын айтканы барбы? Если хочешь жить в мире, готовься к войне деп койгон да. Если хочешь. Мына ошондуктан биз даярданыбыз керек да. Бул биздин республикада мүмкүнчүлүк бар эле. Мына мен губернатор болуп турганымда тиги барып иштеп көргөндөн кийин мен тиги Акаевдин убагында секретарь Совет Безопасностьнын мистер Ашыркулов эле. Ошого кайрылдым да, мистер тиги Рыбачыда 300 танк турат, Т-72. Жаңы бүт снарядтары менен даяр. 150-ün Баткенге алып келип коелу. Бул жерде проблема болуп жатат. Ушул 150 танк келип ушул жерде турсун. Bir 30'un tölyeyle koyuyoruz, bir 20'sın Kızılkaya'ya основной ударный Batkent'de turat. Bir tacik çoçi katurak söylөгөндөрүнө çoçut Kırgızdın atına. Dep makul bolup bir jumadan keyin maga telefon çalıp kaldı. Özbekler ruhsat berбей жатат, өткөрбөй жатат. Men түшүнөм өзбектер, түшүнөт 150 танк тиги Фергана долинасына келсе, алар деле чочуп. Сиз деген аны поезд жол менен алып кетем деп атасыз, да? Поезд жол менен. Анда мен тиги Министерство чрезвычайный МЧСке кайрылдым, министрге. Султан Урманаев. Көлдүк жигит, аябай азамат экен. Кайрылсам ал bir ayдын içinde eкен, ушу Омскиден bir 3 вагон, 4 вагон тиги баллондорду алып келип, трейлерди даярдай баштады да, 5-6 трейлер даярдай баштады. Муну ошо ташып алат элек 150 танкты. Мени иштен бошотуп койсулар. Ошол бойдон унутулду. Губернатордуктан иштен кеттиңиз. Бу иштен бошотту. Ону унутулду. Кийин билип мага тиги көптө тиги бирге иштеп жүргөндөр бир күн телефон чалып калды. Tanktар кетти, металлом болуп деп. Металлом катарында сатылды деп. Анан кийин карасам 300 танк сатылып кетиптир да. Ким саткан аны? Аны Акаевдин убагында кулуп вице эле да. Акаевдин жанында тиги вице президент. Анан ошондо сатылып кетти да. Анан үстүнө сатылып кетти. Анын үстүндө бизде каяка сатылды ал танкалар? Мен оюмча Африкага кетти танктар. Мында орустардын жанагы ошо менен тиги орусча айтканда заниматься эткен бизнесмен камалып азыр Америкада 25 жылга кесилген. Бут. Аны тиги эмеден Тайланддан кармап алып кеттилер америкалыктар. Мен таң калганым, саткандар жыргап жүрөт, сатып алгандар жыргап жүрөт, ортодо камалып отурат да. Үчөө тең камалыш керек да. Үчөө тең камалыш керек. Биз ушуга таң каласың да. Бул да иликтениш керек да. Чын болсончу металлом катары. Металлом. Энди белгилүү да. Металлом катары сатып, а самом деле акчаны танк катары сатканда, металлом деп тиги документ оформить этилип туруп, калган чөнтөккө салынганда. Акча чөнтөккө кеткен да. Анан 60-га жакын самолеттер сатылып кетти. Өзүңөр билесиңер, бизде Токмокто, мына Бишкектин жанында база бар эле. Бизде Египеттен келген летчиктер бул жерде тиги даярданат эле. Тиги абдан жакшы самолетторубуз бар эле, вертолетторубуз бар эле. Булар сатылып кетти. Анан ким? Кулов. Кулов эмне өзүнчө эле сатмак беле, Акаев экөө сатылган. Мына ошентип курал жарактарды мына тажиктерге сатты. Курал жаракты биз тажиктерге жардам бердик. Ничего, орусча айтканда ничего подобного. Акчага саткандар да, кымбат саткандар. Мына ошондуктан тажиктер рахмат деген жок.
кайра ошол куралды бизге колдонуп аткан. Мүмкүн колдонуп жатат. Мына ошондуктан биздин мунушун абалга алып келип койгону бүгүнкү абалыбыздын башы ошолордо да. Эгерде танктар турганда, самолеттор турганда, бүгүн тажиктер бирөөбү тиги мындай жолго бармак эмес, тиги барган жеринде ассалам алейкум деп турмак да бу тажиктер. Ошон үчүн мынакей азыр да мынакей коомчулукта кайра көтөрүлүп, эгемендик алгандан кийин эле ушул Тажикстан менен чек араны мурда эле чечип койсо болбойт беле, ошондо эле бышыктап койсо болбойт беле. Мынакей азыр сиз айткандай мынакей курал жара кайра бериш керек деп сиз айтыпсыз, мынакей мергенчилерди биз ошол жерге коелу депчи. Азыр ошол маселе кайра көтөрүлүп атат. 30 жылдан кийин. 30 жылдан кийин. Ошол жерге биздин аскер техникаларыбыз барыш керек деп атат, коюлуп атат. Мынакей бул маселе эң туура маселе болгону 30 жылдан кийин дагы көрүнүп турат да. Бирок дагы бир маселе бар да, биздин ошо аткаминерлер, эми ошол жетекчилерибиз ошол жердеги баягы убактылуу кандайдыр бир немелер менен берилип кеткен жерлер дагы бар да. Ошонун ичинде мынакей абдан ушунчалык нааразычылык туудуруп аткан бул жанагы Адахан Мадумаров кол койгон деген дагы маселе бар да. Сиз ушуну мындай ачык билсеңиз кыскача айтып бербейсизби? Мени эме да, теги мен угуп калдым да, теги укканым Жакөрүк деп коет, теги Көкташ менен Орто Боз айылынын ортосундагы теги жол өтөт. Жакөрүк деп ал жерде өрүк бар эле. Жалгыз өрүк экен да. Жалгыз өрүк эле. Ошол теги 99-жыл бекен, 98-жыл бекен, теги Кытайлар жол сала баштады Баткенден Испанага, Лелеке. Анан Баткенден келип туруп Көкташка келип, теги сайдын жээгине келгенден кийин тажиктер проблема көтөрүптүр да. Эми мен Бишкектемин, аны билген эмесмин да. Биз газет аркылуу, телевидение аркылуу, семьялар аркылуу угуп атабыз да. Анан ошонун билгенден кийин ошол жолду тиги тажиктер көтөргөндөн кийин бул жол талаш жол экен, бул жер талаш экен деп тиги Орто Боздон ары кура берсин тиги Кытайлар. Жок, барып туруп бул жер тажиктики деп кол коюп протоколго. Жерди бергенден кийин ошол сайдын ичи кургак турган, эч нерсеси жок сайдын ичи. Сайдын кеңдиги бир 700-800 метр. Дария ортосунда гана агып жатат да. Тиги мачайлык тажиктер ас коюп көздөштүрүп алды. Миңдеген үйдү салып, миңдеген огород жасап туруп, жанагы водозаборный деген ошого жакындап калды да. Кол коюлуп. Муну бербей эле койсо болот. Жок, кол коюлуш керек эмес да. Кол коюлбаганда ал жерге бир тажик бир үй салмак. Азыр проблема болуп калды. Проблема азыр Көкташ менен тиги Орто Боздун ортосунда. Бул эгерде мындайча айтканда Самаркандык айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү Баткен районунун, Лейлек району, Сүйлүктүү шаары анклав болуп калды. Эртең юридически бүгүн протокол отменить этилет да. А эртең фактически срогу 49 жыл деп айтылып жаткан. 49 жыл. Анан бул эме болот да. Өтөт. Анан биз өтө албай калабыз. Энди мен Кудай канча өмүр берет. Мен азыр айылга баргандан чочуп калдым да. Бирок ошондо деген кимдер катышкан ошол жерге? Ошол жерге катышкан негизги бул Бакиевдин заданиясы менен анан бул секретарь Совет Безопасности иштеп турса керек эле. Эмне үчүн бул жолго барган мен таң калам да. Менин бул эмне үчүн мен муну кайта-кайта айтып жатам? Мен туулуп өскөн жерим. Жаш кезде уй карап, мал карап, дарыяга келип түшүп кетип жүргөнбүз да. Бир тажик жолочу эмес. Мачайда бир болуп кетсе бир 1,5 кишидей эл жашаган. Чарку болсо 5-6 километр ал жерден алыс. Эч кандай эл жок. Мал үчүн болгон. Бул эми үчүн ушундай жолго барды Бакиеви, Мадумарова. Мен өтө каттуу айткым келет, бирок энди мындайча айтканда уже сатылып ошо жерди тажиктерге берип, Кыргызстанда дагы бир анклавды пайда кылып койгондору бул өздөргө тиги
жетиштүү деп ойлойм да. Эгерде түшүнсө, буларда ошо түшүнүк болсо буларда кыргыздын жерин берип, ушундай абалга, ошол жерде жашаган элди ошондой оор абалга алып келип койгонуна мен тагалам. Бүгүн эртең мындан да оор болот. Мына ошондуктан мен кайта айтып жатам да. Тиги Ташиевдин айтканы абдан туура, Ворукту көчүрүш керек деп. Жок, Ворукту эмес, Ворукту дагы, Мачайны дагы, тиги Көкташтагы параллелде жашаган ошо элди көчүрүш керек. Тиги Чаркуу менен Көкташтын, Чаркуу менен Орто Боздун чек арасы тосулса, мына ошондо абдан туура болот. Тажиктер муга түшүнөт. Ошол жерде жашаган тажиктер да түшүнөт. Туура айтса. Мунун ал элди каяга көчүрүш. Бу бир вариантын Ташиев айтты, тиги Баткен областынын территориясын жер беребиз деп. Башка варианттары бар. Анын бири Ленинабад областында 17 айыл бар кыргыздар жашаган. Алар менен алмаштыруу жолун караш керек. Мен губернатор болуп турганда көпчүлүгү келгенде биз Кыргызстанга өтсөк деген. Анан мен тиги Сураптан 52-54 семьяны тиги кызыл белге орнотууга аракет кылып жардам бергем. 52-54 семьяны Сураптан. А калгандарга мүмкүнчүлүк болбой калды. Канибада менен Испаранын ортосунда Ким деген шаарча бар. Мурда биз аны теге кыргыз ал жерде 200 семья кыргыздар жашайт. Алардын өкүлдөрү келип менен кийин мен губернатор кеткенден кийин суранды. Мен жогорку кеңешке барып, жогорку кеңештин спикерине айттым. Ушундай сунуш болуп жатат, суроо болуп жатат. 200 семья Баткенге, Чүйгө кайсы жерден жер берсеңер биз чыгып кетели. Тажиктер кыйнап койду деп. Мына ошондуктан варианттар бар. Бuna üçüncü variant bu ayta turgan nerse Murgap rayonu, anan Cegretal rayonlarında. Al жерде Tacikler kadimkide rayonun jetekçilerinden tartıp, birinci jetekçilerinden tartıp kolhoz, savhozun jetekçilerinden çeyin işten aydaganda. Alar bardığı çüydü, oştu. Jönökö elder kalgan. Бұл вариантты қарап көріш керек. Birinci жақпады bu. Екінші daha қайтап. Чапаевский вариант жақпады bu. Дипломатический вариант. Дағы başka варианттар бар. Жолдары бар. Түсіндіре тұрған ошол деңгээлине аны менен сүйлөшө турган адамдар менен табышып. Чечсе болот да варианттары бар. Мен ошондуктан мына Ташиевдин Ворукту алмаштырабыз дегенде абдан колдоймун да. Ага Мачай менен жана Көкташтагы тажиктерди кошуш керек. Бирге көчүрүш керек. Мына сиз азыр ошол жерди мындай айтып атасыз да, биз көрбөгөн эл деле азыр сиздин айтып атканыңыз менен көргөндөй мындай элестетип атабыз да. Сиз ушул маселени абдан жакшы билесиз. Мына коомдо дагы жана айттым. Айбалаев эмне себептен губернатор кылбайт, эмне үчүн ушундай учурда тиги кызматка кайра алып келбейт деген маселе көтөрүлүп атат да. Эгерде сизди ушундай эми эл үчүн, жер үчүн, мынакей мамлекетибиздин тынчтыгы үчүн сизди чакырса барат билеңиз. Негизи азыр мына алдуу күчтүү Кудайга шүгүр отурасыз. Жооп берип койбойсузбу? Эми без комментарий. Болуптур. Түшүндүм. Daha bir mesele var da mınaki bugün kol salıp abdan uşunçalık öte ökünüşlü okuya oldu. Bizim jaranlar, tınç jaskan jaranlarımız 36 azamatımız, 2 yaş Joker, naristeler kaza oldu. Эми ал жерде жашаган элдин сабырдуулугу бир башка, бирок коркунуч бул калды да. Коркунуч. Анан бүгүнкү күндө ошол жерде мисалы үчүн максат жана башка ошол немелерде эл жашабай эле коркуп жүрүшөт экен азырчы. Буга тез арада чара көрбөсө эл ушундай кооптонуп, коркуп жашап жүрө берет. А мынакей азыр мыйзам долбоорду карап атат. Техникаларды алып барыш керек деп мынакей сиз өзүңүз айткандай эртерээк бышыктап, эртерээк бул боюнча чечим кабыл албаса эл дале кыйналып атат да, чынбы? Сиз айттыңыз өткөндө интервьюңузда, тажиктер бул тамайлангычак, ишенбеш керек дедиңиз, чынбы? Чын. Кооптонуу барбы? Конечно бар да. Бул кечегиден эле пайда болгон жок, мурдатан бери эле биз айтып келе жатам да мен. Мына ошондуктан эгерде бул маселени биз тезирээк чек араны тезирээк чечпесек,
ел уже миграция башталган. Мына чүйгө мен чүйдө көп өзүм жердешерим, туугандарым жолуктурам. Бишкекте, чүйдө, базарларда. Антпесе Россияга чыгып кетет. Токтото албайсың элди. Элге шарт түзүш керек эртерээк. Шарт түзүш керек. Мынакей бүгүнкү бийлик Коопсуздукту камсыз кылып бериш керек. Керек болсо ошол чек арадагы тиги айылдарга 2-ден 3-тен танктарды коюп коюш керек. 2-ден 3-тен танктарды коюп коюш керек. Негизи бүгүнкү күндө бийлик жүргүзүп аткан аракеттерди сиз колдойсуз? Колдойм. Толугу менен колдойм. Мына абдан туура кылды. Ушуга чейин чечилбей келген. Бул маселе канча чыр чыкты? Канча чыр чыкты? Мен оюмча азыркы бийлик түшүнүп жатат. Мына ошондуктан мына теге келип Сочиден келип туптура эле максатка барып, иш кандай жүрүп жатат? Элдин дагы ою кандай жаңылыктар болду? Президенттин барып көргөнү, өз көзү менен көргөнү бул абдан туура кылганы да, абдан туура. Бул абдан эл да буну жактырат, эл да муну боюнча өз оюн ачык айтат. Азыр жашырган эч ким жок. Мына ошондуктан өз кулагы менен, өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен угуп, аны өзү байкап келгени бул абдан туура иш. Ошол жерде мынакей бир нече май куючу станциялар да өртөнүп кетти да. Анан кийин ал жерде деген мындай эле сиз эми билесиз да, мындай эле жөн эле ал жер кандай десем маска экен да. Ал жерде ошол майды ташыган контрабанда экен да ал жердечи. Бүгүнкү күндө эл абдан каршы чыгып атат. Анткени мына ушундай биздин жарандарды өлтүргөндөн кийин кол салгандан кийин ушунчалык кошуна элге ушундай мындай аткезчилик кылгандарды эл душмандары, чыккынчылар катары көрүп атат да. Анан бүгүнкү күндө мынакей азыр мамлекетибиз дагы чек араларды жапты. Кече күнү бир учак учуп келди эле, кайрадан артка кетти. Абдан туура кылды. Туура кылып атабы негизи? Туура кылды. Себеби мына теги 20 дейби 15 заправочный станцияны күйгүзү дейт. Ал жерде 60 заправочный станция. 60 Жо эмне себептен ошол жерге бардыгы туруп алган? Себеби тажиктерге сатат да. Ошол аркылуу жүрөт да, чыкпайбы кесчилик? Мына бул ал бензинди ташыган бул жердеги биздин олигархтардын фамилиялары белгилүү. Олигархтар, олигархтар да. Белгилүү кишилер. Коомчулук ошолордун атын атаса деп атат да, бирок чыкпай атат. Билип турат, энди атай турган кишилер бар да. Айтат, аташ керек да. Муну аташ керек, ал жер бар. Анан кийин алардын атын атабаса, ел көксөз суубайт. Да, ел дагы теге түшүнбөйт да. Эмне үчүн аталбайт? Эми аталбаса эмне ошолор менен биргеби деген ой кетип калышы мүмкүн да. Мына ошондуктан булардын аттарын аташ керек. Мен атагым келет, но эртерээк го дейм. Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу мен айткым келет ушул коомчулукка мен дагы кошулам да. Ушундай профессионал, адис, көрө билген, мисалы үчүн бул эле жер эмес, ар жакты көрө билген ушул биздин чындап профессионал адистер иштесе, бардык жерде элечи өнүгүү болот эле да. Эми сизге биз чың ден соолук каалайбыз. Рахмат. Бакубатчылык каалайбыз, күч кубат каалайбыз. Эл үчүн, жер үчүн, мына ушундай жок дегенде ушундай сунуштарыңыздарды азыр айтып атасыздар. Балким ошо комментарий бербейм деп койдуңуз. Эртең ошол барып кызмат кылсаңыз дагы жакшы болот да. Биз ушуну үмүт этебиз. Рахмат жок. Силерге да рахмат. Ишиңерге ийгилик каалаймын. Мына силер акыйкаттыкты, чындыкты издеген адамсыңар. Ошондуктан тынбай иштесеңер, ошончолук коомубуз таза болот. Ошончолук коомду тазалаганга силер мүмкүнчүлүк бересиңер. Элге бул иш кылган ишиңер жагат. Ошондуктан ийгилик каалаймын мен силерге. Рахмат.